Токомон 2 литр бензин 97 сом. Монун тагдырын чечет кафенин. Айына 1000 баксыдан койбосо. Передай хозяину. Каждый месяц 1000 баксов не поставить. Я зажгу. Мени тартып алгыла. Карапайым Мурас я. Унчу Гөлбаевдин жанында жүргөн. Барын. Любой келсин. Менин дагы любой прокуратура. Бутл безин бакстан төлөсүң. Төлөбөйбү? Өртөп койм. Как ортасың сен? Эгер Талтайга жөн басып капитан босоңун элечи, Талтайга жөн басып. Братчика, фашизмге алсам элечи, мен сени делать этип таштайм азырчы. Не болду? Сонтолду, эми карап тур, блядь. Gel otur, inme. Otur. Ben өлө кылам. Ne kılam? Bakın bozuna vereyim. Sizler bozulmuş. Dönmele hizmetine duvar öteyiverdiğine makul be. Ama mulan kötü. Бекомна. За то, что след чекаем чиндары, основание алкеси. Мен танысың мисен? Ama sen tamam mı? Normal makin bu. Sen bu, hükem bu, büyük bile. Dostlar olur, büyük var. Ne? Bilmek bile. Ya famir atçon taktap bile mi? Taktap bir. Любойо келсин. Нарында ишкер айымды коркуткан аракеттер Кочкор милициясынын жетекчилери кармалды. Нарын облусунда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалды деп билдирди УКМК. 7 ноябрда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү Кочкор районундагы кафеге барып, анын ээсин коркутушкан. Башкача айтканда аларга ай сайын $1000 берип турууну талап кылып, болбосо кафени өрттөп салышарын айтышкан. Кафенин ээси аял киши милиция кызматкерлерин чакырган. Кафеге Кочкор райондук ички иштер башкармалыгынын нөөмөт кызматынан барышкан. Бирок уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү аларды көзгө илбей, кафенин ээсин коркута беришкен. Шектөөлөр ишкер айымга зордуктап коюшарын айтышкан. Милиция кызматкерлери жардам берүүнүн ордуна кетип калышкан. Ал эми аракеттер 2 саат бою ишкер айымды мазакташкан. Алар уюшкан кылмыштуу топтун лидери, күч жана бийлик өкүлдөрү менен байланышта экенин белгилешкен. Ишкер айым кайрадан милиция кызматкерлерин чакырууга мажбур болгон. Ал учурда башка милиционерлер, капитан, тергөөчү жана сержанттар курамы барышкан. Алар рекеттерди тынчтандырууга аракет кылышкан, бирок бейбаштар талапка баш ийген эмес. Анан тышкары рекеттер милициянын айылдык бөлүмүнүн жетекчиси капитан көчөгө алып чыгып, кесиптештеринин көзүнчө сабап, андан соң качып кетишкен. Бул факт уюшкан кылмыштуу топту түзүү жега ага кошулуу беренеси менен катталган. Тергөөнүн жүрүшүндө Кочкор райондук ички иштер башкармалыгынын жетекчилиги рекеттерди калкалап келишкени аныкталды. Ошондой эле бул окуяны жашырууга аракет болгон. Тактап айтканда, нөөмөт кызматына окуяны каттоого буйрук берилген. Райондук ички иштер башкармалыгынын жетекчилиги кызмат абалынан пайдаланып, кафенин ээсин тиешелүү органдарга арыз менен кайрылбоого көндүрүүгө аракеттенишкен дейт УКМК. Учурда рекеттердин башка кылмыштарга тиешеси бар жогу иликтенип жатат. Ал эми Кочкор райондук ички иштер башкармалыгынын жетекчилеринин кызмат абалын пайдалануу, шалакылык, кылмышты жашыруу аракеттерине юридикалык баа берилет. Булак Баракелде.